Kımmat boldu деп эле мурдагы 50 жыл мурдага салыштыра берсек, мурда эт 1 сом эле, азыр эт 500 сом болду. Не дейт? Сен кое турчу дейт, сен мен биринчи курсагымды тойгозуп алайынчы дейт. Бирөө тойго чакырбаса болду, ооруп калат, кыжалат болуп, стресске түшүп калат. Мени тойго чакырбады. Күчтүү болсун, акчасы көп болсун, бирок акылы жок болсун. Адам баласы ошондо тынч жашайт. Аллах Таала кээде токтотуп да коет да. Жакшы болот десек, жакшы кылып берет. Ай, жакшы болбой калды го десек, кымбаттады деген кыжалатчылыкты мээге киргизип алсак, жашоо бизге кыйын көрүнөт. Бисмилlah, салату вассаламу ала расулилlah. Аллах Таала адам баласына бул өмүрдү, жашоону аманат кылып берген, жана неамат кылып берген. Аманат болгону үчүн сакташ керек, неамат, сыйлык болгону үчүн кадырлаш керек. Аллах Таала берген ар бир күнгө ыраазы болуш керек. Жокту эңсеп жашагандан көрө барды кадырлап жашаган абзел. Адам баласы башы ооруса, бир дарысы бар, бир жолу бар. Буту ооруса, ичи ооруса, бирок адамдын мээси ооруса, кыжалат болсо, анын дарысы жок да. Эмнеге менде ушул нерсе жок деген кыжалатчылыкка батса, анын деми да жок, дарысы дагы жок да. Бирок качан инсан Аллах берген нерсеге разы болуп, кадырлап, сактап жашай турган болсо, бир пайдасы жүрөгү тынч болот. Экинчи пайдасы жараткан Аллах Таала ошону көбөйтүп берет. Эмнени кадырласак, көбөйтүп берет да. Негизи эле Аллах Таала бизге өтө көп, сансыз белектерди, сыйлыктарды, неаматтарды берген. Аллах Таала Куранда айтат, мен берген бир неаматты пайдасын санап көрсөңөр, санап бүтө албайсыңар дейт. Көз берди Аллах Таала, көрө турган. Мунун пайдасын санап бүтүңүзчү. Тил берди, сүйлөй турган. Даам сезе турган. Аллах Таала укканга кулак берди. Ойлой турган акыл эс берди. Сезимге жүрөк берди. Бул нерселердин баасы жок да. Пайдасы сансыз. Аллах берген ушул байлыктарды, ушул сыйлыктарды эгер инсан кадырлай турган болсо, Аллах Таала бул адамга жок нерсесин берет. Бул Алланын ваадасы. Ла ин шакартум, эгер силер шүгүр кылсаңар, разы болсоңор, ла азиданнакум, сөзсүз көбөйтүп беремин дейт, ашырып беремин дейт. Албайт, азайтпайт, кошуп берет Аллах Таала. Ал эми бир нерсени Аллах бербедиби, ага кыжалат болбош керек. Бир адамга Аллах Таала көп күч бербедиби, ага кыжалат болбош керек. Көп байлык бербедиби, ага кыжалат болбош керек. Артынан түшүп албаш керек. Себеби андай учурда адам барын кадырлай албай анда жоготуп алат да. Аллах кимге эмне берген болсо, ошол пайдалуу болгондугунан берген да. Бизде ата энебиз канчалык жакшы билсе, биз кандай адамбыз, бизге эмне керек экенин жараткан Аллах Таала андан көбүрөөк билет да. Аллах билет, эгер бул адамга байлык берсе, бул өзүнө да зыян кылат, башкаларга да зыян кылат да. Аллах Таала билет, эгер ушул адамды күчтүү кылып, күч берсе, бул башкаларга зыян берет. Билгендигинен бербей атат Аллах Таала. Бирок биз болбой эле
ошол бизде жок нерсени артынан түшүп алып, ошого кыжалат болуп, өтө эле аракет кылып жетпегендиктен анан кыжалат болобуз да. Ошого Аллах кимге эмне берген болсо, көп берген. Аллах берген нерселер сансыз. Адамдын тирүү жүргөндүгү өзү чоң неамат. Басып жүргөндүгү кошумча бир байлык. Көрүп жүргөндүгү андан чоң байлык. Сүйлөй алгандыгы баа жеткис байлык. Акылы барлыгы бул дүйнөдөгү эң чоң байлык. Күчтүү болсун, акчасы көп болсун, бирок акылы жок болсун. Анын не кереги бар? Эмне кылат ал адам? Акчаларын көчөгө чачып, таратып. Ошондуктан барды кадырлаган жокту эңсегенден көрө абзел, пайдалуураак. Адам баласы ошондо тынч жашайт. Разы болгон адам Аллахтан разы болгондук бул ден соолугуна дагы өтө көп пайдасы бар да. Кичине сыноо берет, ооруу берет. Эмнеге? Ден соолукту кадырын билсин үчүн. Ооруган күндөрүбүз аз болот негизичи. Мисалы бир адам 40 жыл жашаган болсо, мүмкүн 2 ай ооругандыр. Мүмкүн 3 ай ооругандыр. Чогултуп келсе, макул 1 жыл ооругандыр. Бирок 39 жыл ден соолукта жүрдү го. Ден соолуктун кадырын билбегендикте кээде Аллах Таала баш оору, ич оору берип койсо, ага көп кыжалат болуп кетпеш керек. Ошол учурда ден соолуктун кадырын билүү керек. Ошого Аллах Таала жашоодо түрдүү акыбалдар берип турат. Кээде ден соолук, кээде ооруп калат. Кээде жакшы жумушу жүрүшүп калат, кээде токтоп калат. Эмнеге? Ошону мен жасап жатамын, мен акылдуумун, менин тажрыйбам күчтүү деп айтпасын үчүн Аллахтын жардамы менен болуп жатат. Ошону билсин үчүн Аллах Таала кээде токтотуп да коет да. Баарын утуп келип бир утулуп калат. Эмнеге? Мен күчтүү, мен деп айтпасын үчүн. Өзү Аллах Таалага мен деген жакпайт да. Адамга деле жакпайт. Бирөө менен сүйлөшүп турсаңыз, мен элемен деп сүйлөсө айтасыз да эми. Ошо качан адам жакшылыкты өзүнө таандык кылса, мен мына ушул ийгиликке жеттим, өзүм мээнетим менен, өзүм окуп, өзүм аракет кылып, ушул Аллахка жакпайт да. Анан Аллах Таала кечине жумушун токтотуп коюп, кечине башын оорутуп коюп, кечине сыноо бергенде анан не болот? Анан Кудай деп калат да, мешитке келет анан. Макалдагы бар го, башы оорубаган Кудай менен иши жок деп. Ошондуктан эмне биз ийгиликке жеткен болсок, өзүбүз жеткен эмеспиз да. Себеп биз бир кезде ушундай деңгээлдеги адам элек, акылы жок адам элек. Аллах Таала айтат: "Хуаллази ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'a." Аллах силерди бул дүйнөгө алып келди, силер эчтекени билбейт элеңер. Биз билбейт элек, төрөлгөндө биле белек, жок. Анан Аллах Таала бизге акыл эс берди, анан илим берди, анан тажрыйба ашырып берди, анан күч берди. Ошону өзүбүзгө таандык кылып албашыбыз керек. Качан адам өзүнө таяна баштаса, мен десе, ошол нерсесин кечине токтотуп коет. Эмне деш үчүн? Жок, Аллах берди. Кыйынчылык болсо, кыйынчылыкты өзү сурабаш керек. Сахабалар сурачу экен, Алла бизди оорутуп койчу депчи, бизге сыноо берчи деп. Биз ал деңгээлдеги күчтүү адам эмеспиз. Сурабайбыз, бирок кыйынчылык келсе чөгүп кетпеш керек деп. Неге ушундай болду депчи. Кээ бир адамдар ооруп калат ошонон. Кээ бир адамдар көңүл ачкасы, бирөө тойго чакырбаса болду, ооруп калат, кыжалат болуп, стресске түшүп калат. Мени тойго чакырбады. Эми адам анчалык назик болбош керек, кичине күчтүүрөөк болуш керек. Чакырбаса унутуп калгандыр, эчтеке болбойт. Бир тойго барбасак эчтеке болбойт. Салам бербеди. Курсак токпу, үстүңүз бүтүнбү, ден соолугуңуз жакшыбы? Болду. Өзү адам курсагы ач болсо, кийимин анча карабайт. Курсагы ачка адамдын кийимиңиз кирдеп калыптыр, жууп албайсызбы десеңиз, не дейт? Сен кое турчу дейт, сен биринчи курсагымды тойгозуп алайынчы дейт.
Сен курсак ачкан ал кийим экинчи орунда турат да. Курсак тойду. Курсак тойгондон кийин анан эмне кылат? Анан кийимин карайт. Үстү башын карайт. Курсак ток. Эми курсагы дагы ток. Кийими дагы бүтүн. Үйү дагы жакшы. Эми эмненин ачкасы болот? Эми көңүл издейт да. Эмнеге салам бербеди? Эмнеге мени чакырган жок? Эмнеге чакырсам келген жок? Анчалык назик болбошубуз керек. Ар бир нерсени туура кабыл алышыбыз керек. Туура кабыл алышыбыз керек. Сизге кандай дос керек болсо, сиз ошондой дос болуңуз. Андай досту издебеңиз. Кандай тууган керек? Ушундай, сиз ошондой тууган болуп бериңиз. Бир адам 90 жашында өлүм төшөгүндө жатканда үйлөнбөй өткөн экен. 90 жашына чейин үйлөнбөй эркек киши. Анан достору зияратка келип айтат экен, дос, сен ушул үйлөнбөй өттүң. Сен эмнеге үйлөнбөдүң, ошол сырын айтпайсыңбы десе, мен ушул чын сүйлөгөн, аманатка так болгон, жакшы жубай издеп үйлөнө албай калдым дейт экен. Анан эмне ошондойду таппадыңбы десе, жок, таптым. Карап көрсө, ага дагы ошондой күйөө керек экен дейт экен. Бизге бүгүн чынчыл адам керек. Мен чынчыл болайын. Сизди бирөө тойго чакырбаса капа болдуңузбу? Сиз баарын чакырыңыз. Сизге бирөө салам бербесе капа болдуңузбу? Сиз баарына салам бериңиз. Ушунчалык кенен ааламды таар кылып албашыбыз керек да. Аллах берген ушунчалык жакшы жашоону өзүбүзгө жаман кылып албашыбыз керек. Аллах өтө керемет жашоо берген бизге. Башка жануарлардын баарын бизге кызматчы кылган. Караңыз, короолорубузда койлор турат. Качан кааласаңыз союп жейсиз. Аттар турат, каалаганда минип жүрөсүз. Иттерди койгон ошолорду коруп бергенге баары биз үчүн. Биз ушунчалык неаматтар, сыйлыктар менен дагы кыжалатпыз. Кичине бир нерсе жоктугунан. Кичине бир нерсенин себебинен ушунчалык жакшылыктар көрүнбөйт да. Өзү адамдын жаратылышы ушундай. Мисалы, бир чоң апа-бакай доскада ортосунда бир кара чекит болсо, биз айтпайбыз, кандай сонун, апа-бакай чоң доска экен дебейбиз. Мына кара чекит бар экен ортосунда дейбиз да. Аллах берген жашоодогу ушунчалык жеңилдиктер, жакшылыктар көзгө көрүнбөйт дагы, бир кичинекей бир сыноо, бир кыжалатчылык же баш ооруу же эмнедир бир нерсенин себебинен ушун баарын караңгы кылып алабыз да. Аял киши күйөөсү күндө эле айтканын жасайт. Жазып берет, алып келет, продуктасын алып келет, үйүн карап жатат, баарын карап жатат. Бир эле жолу айтканын кылбасам не дейт? Өзү сенден эмне жакшылык көрдүм дейт. 10 жылдан кийин айтат. 20 жылдан кийин дагы айтат. Сенден өзүм эмне жакшылык көрдүм? Күндө алып келип жаткан, карап жатканым, жылуу үй, шарт, бул нерселер, ал нерселер биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Себеби адамдын өзү түп тамыры, жаратылышы шүкүрсүз болуп жаралабыз да. Жакшылыкка каниет кылып, көргөн жакшылыкка разы болуп жашаш керек. Бирөө жакшылык кылды, унутпаңыз эч качан. Ошондой эле күйөөсү дагы аялына айтат. Мен дагы сенден эмне жакшылык көрдүм. 10 жыл жашагандан кийин көрбөдүңүзбү жакшылык? Ошого шүкүрсүздүк Аллахка да жакпайт, адамга да жакпайт. Өзү бирөөгө жакшылык кылсаңыз, аңдып күтүп турасыз да, рахмат айтабы, айтпайбы депчи. Рахмат десе сүйүнүп каласыз да. Үн чыкпаса кичине капа болосуз. Рахмат деп койгондо болот. Адам ыраазычылык билдириш керек. Жакшылыкка ыраазычылык билдиришибиз керек. Бир Аллахтын бизге жасаган жакшылыгы бар, сансыз. Бир адамдардын да бизге жасаган жакшылыгы бар. Ата-энебиз бизге канча жакшылык жасады. Күйөөлөр аялдарына жакшылык жасап жатат, аялдар күйөөлөрүнө жакшылык жасап жатат. Бирок ошол жакшылыктар, толгон токой жакшылыктар көзгө көрүнбөй, кичине бир жолу жасаган бир туура эмес ишинин себебинен ошончолук жакшы жашоону биз жаман жакка буруп алабыз да. Эмнеге? Адамдын шүкүрсүздүгүнөн.
Ошого көзүбүз менен дайыма жакшылыктарды карайлы. Кудайга шүгүр деп жашайлы. Жакшы деп жашайлы. Бизде бир жакшы сыфат бар го. Ооруп жаткан адамга барып, кандайсыз десеңиз, операциядан чыккан, капельница турат. Кандай десеңиз, жакшы дейт. Бул өтө жакшы сыфат да. Ошого чындап эле жакшы дегенди үйрөнүшүбүз керек. Кандайсыз? Аллахка шүгүр, Кудайга шүгүр. Өтө жакшы. Баарынан жакшы. Себеби чындап эле жакшы да. Ошол кичине бир себептерден ойго батып, анан кыжалат болуп, жакшы десек, Аллах жакшы кылып берет. Себеби Аллах Таала өзү айткан, менин пендем менден кандай күмөндө болсо, мен ошондой мамиле жасайм. Жакшы болот десек, жакшы кылып берет. Ай, жакшы болбой калды го десек, жакшы болбой калат анан. Себеби биздин күмөн ошондой болот атпайбы? Биз Аллахтан жакшы күмөндө бололу. Аллах Таала жакшы кылып берет. Ушул ишин буйурса оңунан келет. Мына көрөсүңөр, Кудай буйурса деп Аллахка таянып, мусулман риск кылбайт да. Риск дегени же болот, же болбойт. Жок. Рискти Кудай жок адам риск кылсын. Кудайды тааныбаган адам риск кылсын. Мусулман эмне кылат? Таянып иш жасайт. Аллахка таянып бир жумушту баштайт, сапарга чыгат, же кандайдыр бир чечимдерди кабыл алат, эмне кылып? Аллахка таянып. Эгер болбой калсам эмне дейт? Менден кетти кемчилик дейт. Ошо азырга чейин, мына алхамдулилла, Аллах Таала канчалык жакшылыктар берип жатат. Ошого турган жерибизде жакшылыктарды эле сүйлөшүбүз керек. Биз отурсак турсак эле, ай кымбат болду, ай кыйын болду. Ушул сөздөрдүн айынан биздин оюбуз да кыйналат, жүрөктөрүбүз да кыйналат, рухтарыбыз да кыйналат дагы, өзүбүз жашоого нааразы болуп чай ичип жатабыз. Болбосо тамак жеп жатабыз. Сөзүбүз эмне? Ай кыйын болду, ай ооруп. Ошого биз көбүрөөк оңчул болуп, көбүрөөк жакшы нерселерди айталы. Кудайга шүгүр, өтө жакшы. Мурда бир 40-50 жыл мурда адамдардын баары кулдай эле. Азыр Кудайга шүгүр, ар бир адам өзүнө иштейт. Ар бир адам өзүнө хан, өзүнө бий. Алхамдулилла, Аллага шүгүр жакшы. Кымбат болду деп эле мурдагы 50 жыл мурдага салыштыра берсек, мурда эт 1 сом эле, азыр эт 500 сом болду. Мурда сиздин айлыгыңыз да 100 сом эле го. Ошону да карайлы. Азыр айлыгыңыз 20 000 сом. Ошого караганда кымбат болгон жок. Анан экинчиси, биз кымбат болду десек, арзандап калабы? Жок. Эчтеке болбойт. Биз кымбат болду деп барып кымбат нерсени сатып алабыз. Эмне пайда? Андан көрө жакшылыктарды айталы. Бар го. Аллахка шүгүр. Кымбаттаса, мисалы, нан кымбаттаса эмне деңиз? Аллах Таала бизге мындан ары кымбат нан жедире турбайбы деп сүймөйсүзбү? Мурда арзан эле нан жейт элек, эми Аллах Таала кымбат нан жедирет экен. Кымбаттады деген кыжалатчылыкты мээге киргизип алсак, жашоо бизге кыйын көрүнөт. Жашоо жакшы. Караңыз, Аллах Таала кар жаадырып, абабызды тазалап берип жатат. Канча жерлер бар, өмүрү кар жаабайт. Бир абаны чоң аталарынан неберелери бирге жутат ошол абаны. Бизде Аллах Таала жылда аба ырайын тазалап берип жатса, неси жаман? Кышында түндү узун кылып берип жатат, көбүрөөк салсын деп. Неси жаман? Жайында күндү узартып берип жатат, көбүрөөк мейнет кылсын. Бизге бүт нерсени шартын ыңгайлуу кылып берген. Ушунчалык күчтүү аттарды акылсыз кылып берген. Жаш балдарга баш ийип жүрөт. Эмнеси жаман? Айбандардын баары үйүңүздөн качып кетсе, койлоруңуз, уйларыңыз не кылат элек? Ошолорду Аллах Таала баш ийдирип, бир короого камап койсоңуз, макул деп эле отурушат го. Бир эле шүгүрсүз бейбаш адам да. Эч нерсеге макул болбойт. Ооруса дагы жаман, оорубаса дагы жаман. Ошого туугандар, жашоо Аллах сыйлык кылып берген. Жашоо өтө жакшы нерсе, өтө керемет нерсе, аманаттагы нерсе да. Сакташыбыз керек. Сакташ керек дегенде жашоону, убактыны, ден соолукту, жөндөмдү текке кетирбеш керек. Бир пайдалуу жерге иштетиш керек. Ошол биздин күчтөн, биздин жөндөмдөн бирөөлөргө пайда болсун. Аллах Таала берген нерсеге шүгүр айтсак, көбөйтүп берет дедик го. Ошол шүгүр айтуудун бир жолу тил менен дайыма ыраазычылык билдирүү. Сизди көргөн адам, бул адам өтө жакшы жашайт экен деп ойлош керек да.
Жылмайып жүрөсүз, сураса өтө жакшы. Азыр кимди көрсөңүз, капа биринчиден сурасаңыз, маселесин, проблемаларын караңыз, бирөөлөргө көйгөйлөрүбүздү айтсак чечип бербейт да. Ооруп атам, үйдө балам да ооруп атат, анан апам дагы ооруп атат, жумушум жүрүшпөй атат, машинем бузулуп калган. Мынча маселенин не кереги бар бирөөгө? Сүйүнөт да элдер барып алып, жакшы болуптур депчи. Азыр эч ким кайгырбайт. Ошого маселелерди айтпай, жакшылыктарды Кудайга шүгүр жакшы десек, Аллах жакшы кылып берет. Анан ыраазычылык билдиргендин эң чоң жолу намаз аркылуу биз жараткан Аллах Таалага ыраазычылык билдирген болобуз. Күнүнө 5 мал намаз окусак, биз Аллах берген бүт жакшылыктардын рахматын айткан болобуз. Чекебизди жерге коюп, Аллахка намаз окусак, Аллах бизге берген өмүр, ден соолук, перзенттер, байлык, эмне берген болсо ошонун шүгүрчүлүгү болгон болот. Анан эмне Аллах ошолорду көбөйтүп берет. Тил менен да разы бололу, дил менен да разы бололу. Анан дене менен намаз окуп Аллахка разы бололу. Себеп тескерисинче жашоону өзүбүз эле өзүбүзгө оор кылып алабыз. Жакшы деген сөз жакшы аябай. Аллахка шүгүр дегенди үйрөнөлү. Балдарыбызга да айталы. Бүгүн мисалы кичине тамак ашыбыз начарраак болуп калган болсо, кече коет жедик элек, эртең Аллах буйрса мындан жакшысын жейбиз. Азыр биздин табиятыбыз мындай да, тамак жеп жатабыз. Башка тамакты мактаганча тамак жеп жатабыз да. Ошо колубуздагы тамакты жеп жатканды ошого разы, аябай жакшы болуптур, даамдуу болуптур деп ошону айтып жесек болбойбу? Биз ушундайбыз да. Мисалы бир соодагер менен отурган болсок, андан күчтүүрөөк соодагер тууралуу сүйлөйбүз да, муну кадырлабайбыз да. Кайсыл тараптан, кайсыл жааттан өнүгөйүн десеңиз, ошол тараптагы, ошол жааттагы адамдарды кадырлап, сыйлоо менен адам өнүгөт. Эгер чындап эле бай болоюн, жакшы соодагер, жакшы ишкер болоюн десеңиз, ошондой адамдарды сыйласа, кадырласа, Аллах жеткизет. Жашы улгайган аксакалдарды кызматын кылып, кадырлап, батасын алсаңыз, Аллах сизге ошолордун өмүрүн берет. Биз кадырлабайбыз да. Мисалы, чайда отуруп чогулушуп калабыз го, бирөө отуруп, бул киши чоң ишкер, чоң соодагер десе, бул кишинен сурап, кеңеш алып, тажрыйба ашырган ордуна башка бул жерде жок бир соодагерди айтып, муну эмне кылышыбыз керек? Төмөндөтүшүбүз керек. Бул сен эч ким эмессиң дешибиз керек да. Илим жактан өсөйүн десеңиз, илимдүүлөрдү кадырлаңыз. Дүйнө жактан өнүгөйүн десеңиз, дүйнөдөгү адамдарды кадырлайлы. Ошондо аларды кадырлап, сыйлап, кызматын кылып, кеңешин алалы. Себеби адептүү, кадырлуу инсанды Аллах Таала кадырлайт, үлүштүү. Өтө жакшы бир данышмандардын сөзү бар. Адептүү, кадырлуу, үлүштүү. Адепсиз, кадырсыз, куржалак. Ошого адеп кылалы, кадырлайлы, Аллах Таала берет. Берген анысыз дагы, бергенине разы болуп, андан көбүрөөкү керек болсо, анда кадырлуу жана адептүү боло турган болсо, ошондой адамдарга тиешелүү, анда Аллах Таала анысын да көбөйтүп берет. Жума намазга Аллах Тааладан жакшы үмүт кылып келдик. Жума күнү, ыйык күн деп, намаздан кийин ар бирибиз жүрөктөгү тилектерди айтабыз. Кандай жакшы, кандай сонун. Эми күнүнө 5 жолу Аллахтан тилектерибизди сурап турсак, кандай жакшы болот да. Бир адам бир жумада бир жолу чай ичсе жакшыбы, же күнүнө 5 мал тамак жесе жакшыбы? Ошого кандай эле жума намазга баарыбыз чогулуп, бир жерге, бир имамдын артынан намаз окуп, жараткандан тилектерибизди тилеп кайтабыз, көңүлүбүз тынч болуп, эгер күнүнө 5 мал ушундай кыла турган болсок, жашообуздагы, үй бүлөбүздагы, рызкыбыздагы берекелүү болот. Аллах Таала баарыбызга, айткан уккандарыбызга иш жүзүндө амал жасоого Аллах мүмкүнчүлүк берсин. Аллахтын берген жакшылыктарын кадырлоочу инсандардан кылсын. Кыйынчылык, сыноолорду туура кабыл алуучу инсандардан кылсын. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin.